Соңғы вакытта өлкөдө баш менен кан тамыр ооруларына кабылгандардын саны өсүүдө дешет адистер. Адам эмнеден улам баш менен кан тамыр оорусуна кабылат? Бул илдеттин алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Ден соолук программасы ЛТР каналында түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы аневризма же болбосо баш менен кан тамырлар оорусу. Эгерде тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, программа учурунда байланышка чыксаңыз болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиябызга келген кадырлуу конокту мен сиздерге тааныштырсам. Абдрахман Дүйшөбаев, Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасынын нейрохирургия бөлүм башчысы, медицина илимдеринин кандидаты. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач дал мына ушул бүгүн сөз кыла турган аневризма оорусу жөнүндө айтып берсеңиз. Аневризма бул кан тамырынын, мээ кан тамырынын оорусу. Бизде врачтар арасында муну нейрохирургтар бомба головы деп коет, замедленное действие. Себеп дегенде бул кан тамырдан пайда болгон капталдан шишип чыккан нормада жок оору да. Ошол жерде багы бул эмнеден келип чыгат? Бул кан тамырдын мышечный слоюнун слабыйлыгынан, начарлыгынан келет дагы. Кээ бир учурда бул наследственный багы тукумгучулукта факторлор болот да. Яна характер турда багы гипертониктер, давлениеси барлар адамдарда ушундай ооруларга риск бар да, туш келишке. Бул эмне деген? Бул кан тамырдын капталында жана айтып кеттим го, ушундай шишик пайда болот дагы мышечный слойдун начарлыгынан. И кан басымы өзгөргөндөн какой-то бир физический нагрузканын под действием жарылып кетиши мүмкүн любой время. Утуп атканда жарылып кетиши мүмкүн, же болбосо машина айдап кетип атканда жарылып кетиши мүмкүн. Или болбосо жөн эле үйдө эс алып отурган жерде жарылып кетиши мүмкүн. Мындай айтып болбойт да, кайсы маалда жарылыш. Жарылып кетсе, инсульт, геморрагический инсульт болот, анан бул жакшы, жаман натыйжаларга алып келет да. Кээ бир учурларда өлүп калат. На месте өлүп калган учурлар болот. Же болбосо больницага жетпей калгандар болот. Же болбосо больницага жетип помощь оказать эткенге чейин өлүп калган учурлар болот. Статистика боюнча где-то эгер аневризма жарылса 7% на месте үйүндө жарылган жерде өлүп калат да, каза болуп калат. А 7% еще жолдо. Получается где-то 15% больницага жетпей эле аневризма жарылса каза болуп калат. Но эң жаман жери бул бир жарылгандан кайрадан да жарылат да. Первый 2 жуманын аралыгында от момента биринчи жарылгандан баштап бир 2 жуманын аралыгында кайрадан жарылыш риск ошол аябай бийик. Эгер кайрадан жарылса 50% адамдар каза болот. Статистика боюнча, всемирный статистика боюнча. Если 3-чү жолу жарыла турган болсо, мало аз адамдар выживает. Ушундай бул мындай грозный оору да. Жакшы. Азыркы учурда мисалы инсультка кабылгандарды ушул аневризманын себебинен инсультка кабылып жатат деп билсек болобу, же болбосо баш менен башка кан тамыр оорулары дагы ушул инсультка алып келип жаткан учур? Кан тамырлар аневризманын натыйжасында да кан тамыр жарылышы мүмкүн. Же болбосо башка оорулардан, ангиопатиядан болушу мүмкүн, же болбосо давлениеден болушу мүмкүн, или травматический болушу мүмкүн, ар кандай да. Себептер көп. Но именно аневризмадан жарылгандар где-то аневризма биздин статистиканы, мировой статистиканы карасак, где-то биздин население, если Кыргызстанда 6 миллион население болсо, средний расчет менен, статистика менен 10 адам 100 миңге туура келиш керек да. Ошондо бизде 1 миллионго 100 адам, где-то биздин населениеге где-то 500-600 адам жылына кездеши керек ушундай биздин. Ар жыл ичинде где-то 500-600 адам ушу аневризма менен страдать эткен адам болуш керек да, статистика боюнча.
Бирок биздин өзүбүздүн Кыргызстандын статистикасына алганда мен 19-жылкы статистиканы ИЦИКтен көтөрүп көрдүм. Бизде канча адам инсульттан өлөт. Общий сложностун алганда 19-жылкы регистрация болгондо карасак 4000ден ашык адам инсульттан өлөт. 4000ден адам. Ошонун ичинде геморрагический инсульттан где-то 500ден ашык адам өлтүрүп. Давлениеден болгону бар, башка себептерден инсульт болгондор бар. Бирок анын ичинде аневризмадан, именно аневризма оорусунан 144 адам бир жылда каза болуптур да аневризма. Это бул деген чоң цифра. Себеп дегенде элестетиң, 500 адам биздин населениеге туура келсе бир жылда, анын 144 өлүп калып атат. Получается где-то 30%, 30% каза болуп калып атат да. Бул деген эми ол өз учурунда кайрылбагандыктан, анан обследование өтпөгөндүктөн болот. Себеп дегенде бул оорунун бир жаман жери бул айтпай келет. Ооба. Айтпай келет. Билбейсиң, соодан басып жүргөндө билбейт, билинбейт да. Анан баягы случайно бир башка себептер менен баш ооруп келип, башка бир себептер менен мындай обследование изилдептен өткөндө случайно кээде находка болуп калат да, табылып, анан кийин укугун дарылаш керек, операция кылыш керек деп анан чуркай баштайбыз. Жакшы, айтсаңыз, негизинен мына ушул аневризма оорусуна кабылгандар көп деп айтып атасыз да негизинечи. Анан эмне себептен ушундай болууда? Бул медицинанын өнүккөндүгүнөн, жакшы изилденгендигинен улам ушундай болуп атабы? Же болбосо дагы бир башка себептер барбы деген суроо да? Бул дем статистика боюнча мен айтып кеттим, эми бул выявляемость боюнча да. Диагностика жакшы. Азыр мисалы үчүн жакшы возможностьтор пайда болду. МРТ, МРТ-ангиография, не обязательно больной жаткырып алып обследование, амбулаторный условиялар текшерилип өтүп аныктаса болот да. Мне кажется, диагностика жакшы боло баштады мурдага караганда. Возможностьтор көбөйө баштады. Эмне менен выявить этесиз? Компьютерный томография, же болбосо магнитный резонанс томография башты мээни тартып. Или специально биз подозрение кылгандан кийин анда более глубокий, детально обследовать этиш үчүн компьютерный томографияны ангиорежимде тарттырабыз, сосуду, либо магнитный резонанс томография ангиорежимде тартылат да. Ошондо биз точно айта алабыз да, кандай аневризма кайсыл жерде жайгашкан, жалгызбы же дагы барбы, кээде көп аневризма да болуп калат бир эле адамда. Жакшы, анан жүрөк кан тамыр оорулары жөнүндө биз маектешкенде дарыгерлер айтып калышат, мисалы айрым бир өнөкөт ооруларда барлар мисалы дарыгердин көзөмөлүндө жүргүлө, андан сырткары туура тамактангыла, сергек жашоо образында жашагыла деп айтат да. Баш менен кан тамырларынын ооруларынын алдын алууда өзгөчө эмнеге көңүл буруш керек адамдар? Баш менен кан тамырларында ушу жүрөк кан тамырынын диета, давление болсо давлениени контролдош керек. Кан басым оорусуна. Кан басым. Что атеросклеротический поражение болсо уровень холестеринди текшерип, диетада жүрүш керек. Постоянно кардиологдун көзөмөлүндө болуш керек. Один из мен аневризманын баягы склонный адамдардын аневризма пайда болуп алып келген ушу гипертонический болезньде бир один из факторов болот деп эсептелет да. Курение, алкоголь. Жаман адаттар дагы бул ооруга алып келиши мүмкүн экен да. Бир провоцирующий факторлордон болот да. Жакшы, негизинен мына ушул аневризма оорусу балдар арасында да кезип калышы мүмкүнбү? Сиз жогоруда тукум куучулук дагы болуп калышы мүмкүн. Болушу мүмкүн дедиңиз да. Жаш балдарда да болуп калат, редко болот. Например, аневризма вены Галена деп кезигип калат. Же болбосо дагы бир башка тукум куучулук, мисалы үчүн мальформация деген оору бар. Бул нормада жок, сосудистый мальформация. Ошону менен бирге мальформация иногда аневризма да кездешип калат да, ушуну сочетанный да кездешип калган учурлар болот. Жакшы, телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Көп мисалы ойлонуу, кыжалачылык, анан ушул турмуштун оордугу дагы бул ооруга алып келиши мүмкүнбү деген. Негизи өзү жашоо бул стресстен турат да, өзү жашоо ошондой десем болот да.
мисалы сиз айтып атасыз да жогорудачы, мен деле ойлонуп калдым, мисалы жөн баратып эле бул ооруга кабылып калышы мүмкүн, өзү билбеген учурда, өзү Жок, күтпөгөн учурда бул дедиңиз да. ооруга көп ойлонгон бул эмелер себепкер болбойт. Себеп дегенде башында айтып кетпедимби? Бул ооруга тукум угуучулук факторлор да бар да. И анан бул ошого склонный адамдар болот өзү. Мисалы үчүн бул эмнеден? Кан тамырдын мышечный слой слабый болот. Ошондон келип чыгат да, ошондон шишип, кан тамырдын каптарын шишип, мындай мешок пайда болот. Кийин бир колебание давления болгондо, физический нагрузкада ошол жарылып кетет. Ал эме бул жерде роль ойнобойт да. Ой жүгүртүү. Жакшы. Бүгүнкү күндө сиздер мисалы нейрохирургияда ушул аневризма оорусу, баш менен кан тамырларынын оорусунун алдын алуу максатында кандай иш-чараларды өткөрүп жатасыздар? Аневризма оорусунун жөнүндө бул жерде эми лечение тууралуу айтсам, биз областной больницанын базасында бардык эле мүмкүнчүлүктөрдү жумшап дарылаганга эркин кылабыз. Мүмкүнчүлүк областной больницанын базасында бул аневризманы дарылаган полный мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле Россиядагыдай, ошол эле Турциядагыдай. Бул кандай жолдор бар дарылоонун? Эки түр жолу бар. Экөө тең хирургиялык жол менен. Биринчи жолу бул открытый хирургия, баш мээни ачып, ошо аневризманы таап, ошол жерге атайын титановый клипстер бар. Ошону клипс коюп, кан айланууну чыгарыш керек да. Кан айланууну токтотуш керек аневризма. Бул биринчи жол. Бул эми мээге достаточно мындай травматичный болот. Чоң операция болот да. Башка операция жолу бар. Бул мисалы үчүн эндоваскулярный эмболизация деп коет. Же болбосо интервенциялык нейрохирургия деп коет. Башты ачпастан жоон сандагы кан тамырдан, бедренный артериядан кирип, инструменттин жардамы менен ошо аневризмага жетип, ошол аневризманы атайын койл деп коет, спиральдар бар. Спиральдар менен толтуруп, же болбосо атайын стенттер бар. Стент коюп, спираль менен толтуруп, или болбосо поток перенаправляющий деген атайын чыгарган стенттер бар да, многослойный. Ошону койгондон кийин аневризма өзүнөн өзү жабылып калат. Бул методиканын Кыргызстанда биз жакшы өнүктүрө албай атабыз. Себеп дегенде кымбат, дарылоо аябай кымбатка түшөт. Себеп дегенде расходный, ошого кеткен расходный материалдар кымбат. Америкадан, Япония, башка жактан, ар жактан алып келинет. Бизде бир-эки фирма бар, ошону менен заниматься эткен. Ошол фирмалар бизге поставка кылып берет. Анан жакындар же больной өзү төлөсө гана анан кое алабыз. Себеби бизде мамлекеттен каржыланбайт да бул дорогостоящий болгон үчүн. Жакшы, дарылоо боюнча алдыда дагы сүйлөшөбүз. Телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Менин сиңдимдин башы ооруйт дейт. Бир ооруганда дейт 10 күн ооруйт дейт. Дарыга дагы басылбайт. Анан тамак ичпейт дейт, кусат дейт. Ошол себептен биз томографияга түшүрдүк дейт. Башы таза чыкты дейт. Эмне үчүн мындай болуп турушу мүмкүн? Кандай кеңеш бересиз деген суроо калтырды. Эми аны муну телевизордон бейкосуз мен айта албайсың. Больнойдун өзүн көрүш керек. Снимокторун көрүш керек, собеседование кылыш керек. Баш оорунун себептери көп. Может мигренозный головной боль, скорее всего, там, если катуу ооруп тура албай жатып калып аткан болсо, ана ушундай оорулар бар. Болбосо баш оору обычно на фоне ишемия остеохондрозу деле болушу мүмкүн. Или болбосо давление, басым, кан тамыр басымы өзгөргөндө болушу мүмкүн. Ар кандай ситуация болот да. Ошон үчүн туура дарылаш үчүн биринчи больнойду көрүп, анан кийин диагноз коюп, анан кийин лечение кылган оң болот да. Жакшы, жогоруда айттыңыз да, ушул инсультка кабылгандар да көп чындыгында бүгүнкү күндө. Мына ушул адам кандай жашаш керек негизи инсультка кабылбаш үчүн бул жашоодо? Мисалы, сиздерге мисалы келбей эле койсун деп тилек кылабыз. Себеп дегенде бул акыркы учурда гана нейрохирург дегенде бардык адамдар чочуп турушат да, операция жасайт депчи. Ушул оорунун алдын алуу максатында биздин программадагы ушул оорунун алдын алуу, оору жөнүндө маалымат берүү да негизиненчи. Эми
оордун алдын ала мындай деп айтып мен оорубай калам же болбосо деп айтыш кыйын, потому что мен даже өзүм врач болуп туруп эртең со мной эмне болот мен да билбейм да, баардыгыбыз Кудайдын астында жүрөбүз. Но эми оорубаш үчүн жаман адаттардан, өнөкөттөрдөн алыс болуш керек. Диета сакташ керек. Если давлениеси болсо, давлениесин контролдош керек. Эгер кандайдыр бир симптомдор болуп беспокоить этсе, лучше врачка барыш керек. Врачка барган оңдо. Бизде элде нетрадиционный метод менен лечение кылгандар көп да. Бакшыга, эмчи-домчуларга барып, анан качан врачка оорлошуп кеткенде, күч алып кеткенде келишет көбүнчөчү. Эртерээк кайрылыш керек. Эртерээк кайрылыш керек. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Саламаттарбы? Мен Таластан чалып атам. Менин балам 2015-жылы 25 жашында жана манчурчуктун кантамыр жазып, үсттерге кан күйүп калган болчу да, анан врачтар эчтеке кыла албай десе, башка жерден жакшы болобуз да. Анан ошол убакыттан бери эме болуп атат, давлениеси низкий болуп атат, постоянный рабочий 90-60 болуп калды, 100гө көтөрүлсө кыйналат, чода жакшы болбой туруп элечи. Анан кийин көбүнчө эле 45ке чейин түшүп кетип атат, ылдый жагы жогору жагы 75, 70, 80 ушундай болуп атат да. Ошону кандай кылса болот, сизден сураганымчы, кимге көрүнүп, кандай дарылар менен дарылатсак болот? Балам азыр 31 жашта, иштейт, мектепте. Рахмат чоң, алыскы Талас областынан чалып аттыр. Рахмат сурооңузга. Эми давление бул жерде басымы өйдө ылдый болуп турат экен, муну специалистке барган жакшы да. Кардиолог, врач кардиологко барып көрүнүш керек. Ошолор изилдеп эмне үчүн мындай болуп атат. Жогоруда оорусун да айтты да, ошонун эсебинен эмеспи? Эми ал давлениеге ал роль ойнобуш керек. Эми андай азыр мен айтып койсом туура эмес болуп калат да. Эмнеден бул операция болгон? Кан тамыры жарылганда. Эми кандай оорудан операция болгон? Кандай операция жасалган? Анда билиш керек да. И азыркы состояние кандай? После ошол операция болгон болсо, операциядан кийин контрольный снимок жасалды. Контрольный снимкта кандай? Мен кара куш менин абалы кандай? Ар кандай ситуациялар болуп калышы мүмкүн. Операциядан кийин кээде арзиттин гидроцефалия деп коет, гидроцефалия развивать этип калышы мүмкүн. Может быть, операция болгон жерде киста формировать этип, какая-то проблема создавать этип калышы мүмкүн. Аны азыр мындай бир сөз менен айтып түшүндүрүш кыйын да. Если мүмкүнчүлүк болсо, пожалуйста, данныйларын мен электронный почтама жөнөтсүн. 3 буква А, Д, Р англисче. Анан 0504 @mail.ru. Ошолдон документтердин баарын жөнөтсө карап жооп бергенге аракет кылайын. Жакшы, негизинен мына ушул аневризма оорусунун белгилери жөнүндө айтсаңыз, кандай белгилерди берет, кандай учурда кайрылыш керек? Жогоруда айттыңыз да, биз көбүн эсе кечигип кайрылат бейтаптар депчи. Ошо кечикпеш үчүн мисалы адам өзүнүн ден соолугун көзөмөлдөп туруш керек да. Эмне болуп атат, кандай, кайсыл учурда барыш керек дегендей. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Мен кечигип кайрылышат деген бул жалпысынан айттым да. А так аневризма деген бул айттырбай келет. Айттырбай келет. Айттырбай келет. Бирок кандайдыр бир белгилер болушу мүмкүн ага чейин. Баш ооруп болушу мүмкүн. Көбүнчө головной болго жалгыз. Как раз что баш оору бул орусча айтканда предвестники. Белгилери да, ошо жарылардын алдында баш оору, кат оору баштайт да. Ошо головной боль один из симптомдордун проявлениясы да. Эгер жарылып кеткен болсо, аяк катуу, внезапный мындай сильный оорулар көбүнчө бычак менен сайгандай болдук, же болбосо катуу баягы башыма балта менен чапкандай болду деп ооруп, ушундай болуп внезапно катуу ооруйт да. И вот этот момент жарылган болот. Ошондойлор болуп калат дедиңиз. Да, анда сразу врачка жөнөш керек. Өзү вообще эле баш оору беспокоить этип, көптөн бери кыйналган болсо, в любом случае томограмма жасап, баш менен башка ооруларын да исключить этиш керек да. Баш оору не только эметен аневризма, может кандайдыр бир шишиктер пайда болуп калышы мүмкүн. Башта, мээде шишиктердин да түрү көп.
доброкачественный, злокачественный деп коет. Же болбосо какая-то бир дагы башка мальформация сыяктуу орунун түрү көп да. Раз беспокоить этип аткандан кийин обследование өткөн жакшы. Врачка барып көрүнүп. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Кийинки көрөрманды кабыл алып, түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай суроңуз бар? Мен жана жогоруда сөйлөп өттүм эле. Операция болгон эмес, операция болбой эле мындай эле саат айтып дегенде маршрутта болгон окуя болуп атат да бучу. Анан элде сали өмөшү жакшы болбой эметип турат да, мен өзүм байкайм да, давление скачок болуп атат. Бирде аябай төмөн болуп, бирде жогору болуп кетип атат. Ошо төмөндөгөн маалда кофе менен шоколад беребиз. Анан башка дагы эмне кылсак болот. Бирок бул операция жакшы болгон да бул. Эми эгер операциясы жакшы болгон болсо, ага значит показания болгон эмес. Кара куш мээ, сиз мозжечоктун кара куш мээ биз кыргызча айтканда. Кара куш мээ бизде координацияга, движениеге жооп берет да. Бул давлениеге не связано. Ошон үчүн сиз давление беспокоить этип аткан болсо, муну кардиолог менен, жакшы кардиолог менен консультация алышыңыз керек. Кардиолог көрүп, может сизге ЭКГ жасайт, может холтер деп коет. Обследованиянын түрлөрү көп. Эгерде ритм нарушение болсо, холтер ЭКГ жасашы мүмкүн. Же болбосо давление колебания болуп аткан болсо, анда холтер ады деп коет. Артериальное давление суточный мониторинг текшерип көрүш керек да. Анан сизге врач айтат, специалист, давление күндүзү мындай экен, эртең менен мындай экен, ондай кылайлы деп ошол рекомендация берет кардиолог. Жакшы. Мына ушул аневризма оорусун адамдар башка ооруларга да алмаштырып жүрүшү мүмкүнбү? Аневризма жок. Бул көбүнчө айтып атпаймынбы, бул случайно. Бул курч болот, Бул внезапно болот. Күтүүсүз болот. Как жана бомба жарылгандай болот да. Бул оору айтып келбейт дебедимби? Көбүнчө случайно бир башка себептер менен баш ооруп келип, обследование МРТ жасап, ошо МРТдан, томограммадан көбүнчө признактарын көрүп калып, анан кийин дальше анан обследование боло баштайт да. Ангиография кылышка туура келет. Ушуну точно локализациясын билиш үчүн, кандай формасы кандай кылып жардам кылыш үчүн. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Кабыл алып, түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай суроңуз бар? Мен Биз сизди угуп атабыз. Башым ооруп, анан мына сол жагым бир тамырым башыман ылдый тартып, укуда ооруп да кан өтпөгөндөй болупчу. Уланта бериңиз. Рахмат сурооңузга. Кай жактан чалып атасыз? Бизден байланыштан кетип калды. В любом случае невропатологко барып көрүш керек. Первичное звено невропатолог көрүп, кандай симптом, кандай эме, ошого жараша назначение кылыш керек да. Жакшы, соңку вакыттарда өлкөбүздө нейрохирургдардын, неврологдордун катышуусунда жакшы эл аралык деңгээлде конференциялар болуп атат. Бул Ош шаарында болуп атат. Мындай саамалыктар, иш-чаралар өтүп жаткандыгы бул көңүл жылытарлык десем да болот да. Жакында эле ушул инсультка каршы күрөшүү күнүнө карата сиздин демилгениңиз менен Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасында дагы иш-чара болуп өткөн эле. Анда маегибизге бир аз тыныгуу жарыялап, дал мына ушул саамалыкка көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. И таким образом дать возможность людям жить год, 2, 3, 10, 20. А жизнь наша у всех конечна. Бүткүл дүйнөлүк инсультка каршы күрөшүү күнүнө карата Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасында 2 күндүк эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Бүгүн бир канча көптөгөн мындай лекциялар окулуп, бул деген биздин башка мамлекеттеги болгон ученыйлар менен биздин связьты укрептетет. Андан сырткары бизде мындай жаңылыктар жөнүндө менен акыркы медицинага киргизилген жаңы технологияларын биздин коллегаларды тааныштыруу максатында уюштурулган да. Орусиянын бир канча шаарларынан, Казакстандан, Борбор калабыздан жана Ош шаарынан нейрохирург, неврологдор катышты. Это очень интересный препарат, блокатор идиодин рецепторов на Т-клетках.
пандемия учурунда ушундай конференциялар азайып, кесиптештер менен ушундай талкуулар, илимий маселелерди чечүү ушул жолдору азайгандыктан азыркы конференция ушул коллега кесиптештер тарабынан абдан кызыгуу менен өтүп атат. Ар бир презентацияга көптөгөн суроолор берилип, жандуу, ыраттуу түрдө өтүп атканына күбө болуп атабыз. Айта кетчү нерсе, Ош областтык бириккен ооруканасынын базасында өтүп аткандыктан бул жердеги жергиликтүү ооруканада дагы көптөгөн жакшы ийгиликтер, жетишкендиктер болгону көрүнүп турат. Конференцияга келген дарыгерлер өздөрүнүн багыттары боюнча докладдарды даярдап келип окушту. Безусловно, есть некоторый накопленный опыт в практике ботулинотерапии пациентов с неврологическими заболеваниями. Мне бы хотелось им поделиться, потому как современная неврология, она развивается именно по принципу, что мы перенимаем опыт инжекторов друг от друга. Это современный метод терапии, который имеет самую на сегодняшний день эффективную и доказанную степень эффективности в терапии пациентам с дистониями, с гиперкинезами. Также мы используем данный метод при лечении постинсультной, посттравматической спастичности. Поэтому сегодня мой доклад будет посвящен вот именно этой теме. Где мы занимаемся различными аспектами нейрохирургии. И этот опыт я представил на данной конференции, где было рассказано про наши достижения в лечении врожденных аномалий у новорожденных детей, диагностика внутриутробной этих аномалий и оказание медицинской, хирургической, нейрохирургической помощи в ранние сроки у новорожденных детей. Я рассказал о использовании современных динамических систем протезирования шейных дисков, позволяющих сохранить молодость в позвоночнике, позволяющих быть в комфорте после операции в ранние сроки и не иметь побочных эффектов. Также было рассказано о современных технологиях малоинвазивной кейхол хирургии, то есть хирургии через замочную скважину, позволяющую пациентам в ранние сроки быстро реабилитироваться, чувствовать себя комфортно при очень серьезной хирургии различных опухолей основания черепа. Полный опыт, чтобы использовать операции. Не всегда же, наверное, удается все в комплексе. Өнүгүп жаткан заманда мындай конференциялардын өтүп жаткандыгы бул бүгүнкү күндүн талабы. Дарыгерлер тажрыйба алмашып, ишмердүүлүгүн өнүктүрүшөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн биз аневризма же болбосо баш менен кан тамыр оорусу жөнүндө маектешип сиздерге маалымат берип жаткан учурубуз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, тема боюнча сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда иш-чараны көрүп маалымат алдык. Негизинен ушул боюнча дагы кыскача айтып өтсөңүз, бул мисалы мындай иш-чараларды өткөрүү идеясы кандай, инициатива сизден болуптур дегендей? Мен Ош шаарына келип областной больницада иштегениме мына 7 айдын жүзү болуп атат да. Аны иштеп баштагандан кийин менен көп аймактарда иштеген невропатологдор менен, башка жактар менен таанышып мындай тыгыз байланышта болушум керек болду да. Анан ошондо бир ой кетти, кандай кылып мындай кылсак, коллектив мындай чогултсам деген ой кетип, анан ушул эмеге таянакка келдим, конференция уюштурсам ошо. Анан конференция уюштуруп, бул идеяны мен өзүбүздүн директорго Талантбек Курбалановичке сунуштадым. Анан Талантбек Курбаланович колдоп, мындай өткүзсөңүз, биз жардам колго алышкалы жардам беребиз деп, анан ошол конференцияны уюштурдум да. Уюштурганда бул жака көп жактан ученыйлар келди. Москва шаарынан Членкор академии наук, зав кафедра неврологии, нейрохирургии
Российский университет дружбы народов Алексей Леонидович Кривошапкин, Питерден Живолупов деген военный медицинский академиядан выступать етті. Келгендерден дағы Новосибирск шағындағы федеральный центрден главный врачы Рзаев Джамиль Афетович келіп қатысты конференцияға. Институт Мишалкинден руководитель нейрохирургии, ангионеврологиясы руководители Семин Павел Александров қатысты. И Владивостоктон Дальневосточный университеттен нейрохирургия кафедрасының заведующий Вячеслав Александрович Панарин учып келді. Еще дағы Алматыдан екі врач учып келішті. Бір заведующий, бір руководитель нейрохирургии президентской больницадан. Больница управлением делами при президенте. Деп аталады, шол больницадан. И Новосибирский медицинский университеттен неврология кафедрасынан Перминская Марина Александровна невропатолог келіп, ушулар лекция оқылды да. Бұл эмне үчүн уюштурулду? Бұл деген бир чети биздин коллегаларым тажрыйба алмашуу, обмен мнениями и жаңы вообще башка жакта болуп жаткан технологиялар менен, жаңы методикалар менен таанышуу да максат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Менин суроом ушул оорунун алгачкы белгилери кандай? Ошону айта берсеңиз. Анан менин башым ооруганда оң тарабым көбүрөөк ооруйт да. Анан уктай албай кыйналам. Анан күндүз өзүм жакшы эле сезип жүрөм да, анан түн ичинде жана колум катып калат да, жана кан айлануу болбогондой болуп, кутум жакшы эле колум эле ушунуп калат да, катып калат. Анан көпкө чейин мындай массаж кылганымда анан кайра өзүнө келет да, бул эмне себептен? Рахмат сурооңузга. Неме бая ай башында айтып кеттим, баш оорунун себептери көп деп. Бирден бир себепкери бул шейный остеохондроз болуп эсептелет да. Себеп дегенде моюндан Моюн омурткасында кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, остеохондроз болсо, бөлүгүндө экинчи, үчүнчү омурткадан затылочный нерв чыгат дагы, ушу желкеге кетет. Ошол шейный остеохондроз обострение бергенде дагы головной бой болушу мүмкүн. Анан сиздин колуңуздун талып жатып калганы бул шейный остеохондроздун эле проблемасы деп ойлойм да. Анын үчүн сиз моюн омурткасын томограмма жасатып, невропатологко барып көрүнүшүңүз керек. И ошол специалист анан определить этет. Жакшы, жогоруда улантсак негизинен, жогоруда маегиздичи, анан бул нерсе эл аралык ошо илимий практикалык конференция деп атасыздар да. Анан бул жерде биз барып, мисалы ошол докладдар, илимий иштердин презентацияларына көп болдук да, негизичи суроо жоопторго көп болдук. Андан сырткары, мисалы кандайдыр бир практика жүзүндө дагы бир нерселер болду, операциялар болду деген дагы суроо жаралат да. Ошол башка жактын дарыгерлери, профессорлору катышкан дегендей. Конференцияга карата мен биз совместный операцияларды өткөрдүк. Операция маалында, конференция маалында залга трансляция кылганга мүмкүнчүлүк, технический себептерден мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок биз Ош областтык больницанын базасында совместно чогуу биргелешип 4 өтө оор татаал операциялар жасадык. Бул бир операциябызды опухоль деп коет. Мыстоможечко угланы бир аял кишиге жасалды. Жакшы болуп чыгып кетти. Дагы бир кыз көздүн чанагынын ичинде опухоль бар экен, аны жасадык. Андан сырткары бир гигантский аденома гипофиза жасадык. И дагы бир опухоль совместно жасалды. Бул ошол келген специалисттер менен чогуу жасалды, уюштурулган. Атайын кээ бир пациенттер Россияга барсакпы, Россияда жасатсакпы дегенден биз ушуну уюштуруп, ушул жерде биздин өзүбүздүн базада жасасак болот деп
совместно биргелешип ушул жерде жасадык. Себеп дегенде бизде шарт бар. Обул больницанын базасында ангиографический установка турат. Жана аневризмаларды башты ачпастан дарылаганга, обследование кылганга, андан сырткары биздин операционныйда азыр баш мээзине жүлүнгө операция жасаганга жаңы немецкий маркада Мюллер меделдеген жаңы микроскоп, атайын операционный микроскоп алып келип коюлган. Андан сырткары омурткаларга операциянын рентген эздуга коюлган, чтобы хирургдарга мындай жеңил болсун. И микроинструменттер менен обеспечить этилип атат. Буюрса дагы жакшы көптөгөн мындай пландар бар. Башка дагы бир жаңы технологияларды киргизсек деген ойлор бар. Кудай буюрса ишке ашотко деген ойдомун. Жакшы, мына ушул аневризма оорусунун дарылоо жөнүндө сүйлөшсөк, негизинен тема боюнчачы. Анан көпчүлүк бизге келген суроолор, мисалы, ушул баш менен кан тамыр ооруларын операциясыз жакшы кылса болобу деген дагы суроолорду көп калтырыптыр да. Ушул боюнча айтып берсеңиз, кандай дарылайсыздар? Бунун дарылануусу только хирургический. Хирургиялык жол менен. Бардык нерсе зависит, бардык нерсе эмнеден көз каранды? Көз каранды аневризманын формасынан, размеринен и жайгашкан жеринен. Баш мээге 4 кан тамыр кирет да, 2 позвоночный артерий, 2 сонный артерий. Ал баштын ичине кирип, мындай Виллизев круг деп коет, биригип, кайра бөлүнүшөт да. И көбүнчө ошол Виллизев кругтун айланасында жайгашат да аневризмалар көпчүлүк учурда. Ошонун жайгашкан жеринен, размеринен. Эгерде 4 миллиметрге чейин размерде болсо, 3 миллиметр болсо, просто мы наблюдаем. Контроль кылып, 6 айдан кийин дагы текшерип, если чоңоюп кете турган болсо, анда операция чоңой болсо, мисалы үчүн просто наблюдаем. А если 4 миллиметрден жогорку размердеги аневризмалар бардыгы хирургия подлежит да. Только биз бул жерде кандай тактика выбирать этебиз? Открытый хирургиябы же эндоваскулярный. Ну, если мүмкүнчүлүк болсо, конечно, эндоваскулярный кылган меньше мындай травма азалат да мээ. Мээни ачып кирип операция алгандын өзү мээге травма. Ооба. Ошону биз ачпастан кан тамыр менен барып жасап койсок, пациентка да жеңил болот, кайра осложнение аз болот, учурунда жасап калсак. Но бир гана проблема, финансы жагы, обменин кымбаттыгы, запчастарын, деталдарын, кеткен расходный материалдардын кымбаттыгы. Ошол маселе көйгөйдү эме кылган. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы. Мына ушул аневризма оорусу. Саламатсызбы. Менин башым оорубайт, бирок ушул аневризма оору барбы жок экенин кайтып аппараттан билип алса болот. Кайтып аппараттан текшерип көрөлү. Барбы жокпу, муну магнитная резонанс томография өтөс. Ошо исключить үчүн аневризмде сосуд кан тамырларды тартып бер десеңиз, томографисттер тартып беришет. Бул амбулаторный эле өтө турган, обследование өтө турган исследование. Жакшы, айтсаңыз, негизинен айттыңыз да, бул көзөмөлдө дагы жүрүп калат, эгерде бейтаптар эртерээк аныкталса деп айттыңыз да. Ушул боюнча мисалы баш мээде же болбосо башка органдарда киста болгондо деле мисалы көзөмөлдө жүргүлө, ар 6 айда ушул ультраүндүк изилдөөдөн өткүлө дегендей сунуш бересиздер да. Бул канча убакытта бир ушул томографиядан өттүрүш керек бейтап? Жок, ошол если действительно аневризма болгон болсо, аны хирург ситуацияга жараша чечет. Аны алдын ала мындай кылабыз деп айтып атпайм. Бул жерде размери чоңуролдонот. Эгерде 3 миллиметрге чейин, 4 миллиметрге чейинки размер болсо, анда биз аны наблюдать этебиз. 4 миллиметрден жогору 4, 5, 1 сантиметрге, 2 сантиметр гигантский, 2,5-3 сантиметрге размерлери болот да. Булар строго мындай хирургия подлежит.
только хирургия кандай ачып жасай албайбы. Бирок азыр мындай болуп калды да, азыркы учурда тенденция эндоваскулярный хирургия кетип атат да. Мисалы үчүн себеп дегенде бул современный подход. Биринчиден, экинчиден бул мен травма больной көп албайт, мен инвазивный. Үчүнчүдөн быстрое восстановление. Меньше инвалидность. Бардык нерсе өзүнүн учурунан жатат. Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө башка Европанын клиникаларын алсак, даже алыс кетпейли, Россияны алсак, бир эле примерде мисалы үчүн институт Мишалкинде, же болбосо Москвада институт мозга, центр новых нейротехнологий деген клиникалар бар. И Алматаны алсак, булар уже мындай бизге караганда алдыга кетип калды дагы. Основной негизинен эндоваскулярное лечение. Открытый хирургия. Мисалы үчүн 100 адам обращение болсо, ошонун где-то 90%, 90-95% эндоваскулярный. Башташпастан жасалат да. Себеби аларда мүмкүнчүлүк бар. Госдотация бар да. Мамлекет төлөп береби? Мамлекет төлөп берет. Бизге кайрылган, биз эмне үчүн бул технологияны алдыга жылдыра албай атабыз? Бизде финансовый возможность жок. Мамлекеттен каржыланбайт. Биз дарылайбыз, только пациенттер өзү же болбосо урук туугандары ошол керектүү запчастарды сатып берген күндө гана анан биз жасайбыз. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай суроңуз бар? Саламатсыз, мамам 2 жыл бурун геморрагический инсульт болуп, басынан аневризмасын укрепление болгон. Улантып бериңиз. Ошол катарактасын көзүн быйыл алдырыш керек болуп атат да, алдырсак болобу, кандай эме алсак болот бизге ошондо? Рахмат, суроо түшүнүктүү болду. Жок, если аневризма укреплен болсо, катаракт алганга эч кандай противопоказаний жок. Аны ошол жерде врач-офтальмолог дополнительный консультация кылып, больницанын условиясында чечилет да. Жакшы, анан баш менен ушул эндоваскулярдык жол менен, заманбап жол менен ушул дарыласа жакшы деп калдыңыз да, баш менен кан тамыр ооруларында. Анан ушул башка нейрохирургтар кээде мисалы ачып жасаганга дагы туура келип калат дегендей да. Ооба. Ушуларды айырмалап айтып берсеңиз кандай? Кайсыл учурда ушул мисалы заманбап ыкма менен дарылоого да мүмкүн эмес болуп калат? Мындай да, эгерде пациент келгенде постоянно дайыма биз биринчиден аныктайбыз, кандай, кай жерде жайгашкан, формасы кандай, размери канча, кандай кылып жардам кылсак болот. Качан открытый хирургия мы вынужден болобуз? Качан, если больнойдо финансовый возможность жок болсо, анда более проще открытый хирургия. Это как бы там травматично не было, как бы там тяжело не было, но больнойдо спасать этиш керек, анда открытый хирургия болот. Ну, тут клипирование болот. Ну, бул более такая тяжелая операция, травматичная операция, но тем не менее жасаганга бул мүмкүнчүлүк бар, жасайбыз. Бул акыркы 10 жылдан баштап мындай эндоваскулярный нейрохирургия өнүгө баштады. Буга чейин открытый эле жасалып келген. Но бирок открытый хирургиянын өзүнүн проблемалары көп после операционный периодда. Восстановление бар, там осложнение, кровь куйулгандан кийин вазоспазм деп коет, кан тамырлар баягы кан куйулгандын составынан эритроциттерде разрушение ошондон мындай токсический заттар болуп, кан тамырлар ичкерип, ишемияга да алып келет. Мындай вторичный осложнениялер бар да. Ошондуктан биз баягы эндоваскуляр деген ошол себептен. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Мен баламдын башы постоянно ооруйт да, лобныйда 2 миллиметрде шишип бар да. Алло. Угутабыз, айта бериңиз. Суроо түшүнүктүү болду? Мен барсам, бул бомбадан 4 миллиметрдей ишкерип кетти. Кандай
кайсы дарылашак болот? Сиз ошол балаңызды томограммасы менен алып консультацияга келишиңиз керек. Биз томограмманы көрүшүбүз керек, баланы көрүшүбүз керек. Ошо жазылган дискти да ачып көрүшүбүз керек. Анан кийин сизге айта алам. Бул нерсени мисалы онлайн кеңеш берүү бул мүмкүн эмес, Кыйын. Сөзсүз түрдө келип Биз көрүш кеңеш берсек туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Информация недостаточно. Бул больнойдун жалоб кылган адамдын эле сөзүнөн кылып атабыз. Там инструментальный исследование результаттарын да көрүш керек. Биздин көрсөтүү бүтүп баратат. Кыска роолор берип калсам, негизинен мына стенд коюлат башка эндоваскулярдык жол менен дарылоодочу. Анан мында бизге жеткен маалыматтар боюнча, мисалы жүрөк операция жасалганда пенсия курактагыларга акысыз коюлат дегендер учурларда болчу эле да. Мындай нерсе такыр жокпу сиздерде? Жок, бизде андай жок. Себеп дегенде муну бизде Кыргызстанда бир эле фирма бар. Эки фирма бар муну менен заниматься эткен. Эндоваскулярный хирургиянын башталганына аз эле убакыт болду. Биринчи операцияны биз 2017-жылы Ош шаарында частный клиника бар, кардиазия. Мен өзүм ошол иштедим. Биринчи алгачкы негизи мен ушул жерде бүкчен болгонда. Андан бери мындай азыркы күндө көбөйүп калды. Биз бүгүнкү күнгө бир 100ден ашык адамды эндоваскулярный метод менен лечение кылдык да. Соңку көрүүчүбүздү кабыл алсак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Мен неме суроом немеледе, ошо менин да кан тамырларым ичкерип кеткен экен. Ошо сиздин адресиңизди каерден сизден информация алам, врачка суранып атат элем да. Рахмат, сиздин ушу дарегиңизди сурагандар көп. Мүмкүн болсо телефон байланыш номерлериңизди айтып койсоңуз. Мен азыркы учурда Ош областтык больницасында иштеп жатам. Нейрохирургия отделениесинин заведующий болом. Телефондорду жазып алсаңар болот. 555 887 118. WhatsApp'та бар ушул телефондо. WhatsApp менен кайрылып жазсаңар да болот. Эгер жооп бербесем, мен операцияда болуп аткан болом, же болбосо башка процедурада занят болуп аткан болом. Жооп бербесем, жазып койсоңор болот. Жакшы, анан кайсыл учурда операция жасабайбыз деп жасаганга дагы болбой калат да. Мисалы, мээге операция жасоо бул өзүнчө эле кооптуу десем болот да. Анан көбүнесе жогоруда айткандай ар кандай кабылдоолор менен коштолуп калышы мүмкүн дедиңиз да. Биз канткен мисалы ошондой кабылдоолор болбой калышы мүмкүн. Кыскача, соңку суроо. Мээге операцияны аневризма табылгандан кийин, муну тапкандан кийин, муну сөзсүз түрдө операция кылыш керек. Открытый болобу, эндоваскулярный болобу, аневризманы выключить этиш керек. Эгер ошол показания болсо. Эгер блистерный аневризма, кичинекей аневризма болсо, 3 мм, анда бул наблюдение. Эки эле жол бар. Жакшы. Суммасын сурагандар көп да, канча эндоваскуляр? Суммасын айтыш кыйын. Себеп дегенде кандай расход кетет. Стенттер бир канча коюп калышы Мисалы үчүн бир стенд коюла турган болсо, низкопрофильный, жөнөкөй, простой стенд коюла турган, стенттин өзү эле где-то 3,000–3,500 доллар да. А если поток перенаправляющий стенд деген бар, атайын сил, там пайплайн деген бар, алар 7,000–8,000ден баштап бир эле стенд $10,000 чейин. Себеп дегенде кардиологический расходный материалдан нейрохирургия аябай кымбат. Жакшы, мына ушундай көп суммадагы акча коротуп операция жасалгандан кийин бейтаптын абалы жакшы болуп кетеби? Ооба. Жакшы болот. Анан операциядан кийин өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек, кыскача? Операцияга болгондон кийин биз режимди өзүбүз жазып беребиз больнойлорго. Режим сакташ керек. Атайын өзүнүн таблеткалары бар, аны ичишке туура келет. И обязательно сөзсүз түрдө 6 айдан кийин контролго чакырабыз. Же болбосо 3 айдан кийин контрол. Бүт нерсе ошол мезгилдеги жасалган операциянын көз каранды. Ошондон көз каранды. Жакшы, ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Абдрахман Дүйшөбаев, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин кандидаты болду. Рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп жалпы тилек көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып бердиңиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Кийинки көрсөтүүгө чакырсак келесизби? Рахмат, сөзсүз керек. Ушун менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.